Кийинки мына биздин муун буну билбей калды. Биз ла илаха иллалла Мухаммад Расулла дегенди айтыштан коркчубуз. Аны дагы ичибизде шыбырлап айткан заман болгон. Биз аталарыбызга Куран окутуп, мүрзөгө бара албаган күндөр болгон. Биз мешитке кирип, мешит эмес, үйдө намаз окуткан корккон мезгил заман болгон. Мына ушунун баарды артта калды. Кудайга шексиз шүгүрлөр, шексиз мактоолор Кудайга. Мына бүгүнкү заман, бул башка заман. Биздин мамлекет бүгүнкү, бул башка мамлекет. Мына азыр эч кандай тоскоолдук жок, тоскоолдук жок. Кыргызстанда мектептен мечит көп. Бул дагы жакшы көрүнүш. Кээ бир айтат, мектептен мечит көбөйүп кетти деп. Мына мечит көбөйсө, ыймандуу балдар көбөйөт. Медресе көбөйсө, ыймандуу биздин жаштар көбөйөт. Бирок биз шунун баардыгын тең туура жолго салышыбыз керек. Азыркы